Бишкектеги үйлөрдүн биринен жансыз абалда табылган 17 жаштагы кызды тууганы зордуктоого аракеттенген. Андан кийин аны тумчуктуруп өлтүргөн. Мындай маалыматты Супер КЖге күч органдарынан ишенимдүү булактар билдирген. Маалыматка ылайык окуя 15 октябрда Бишкектеги Жеңиш жаңы конушундагы үйлөрдүн биринде болгон. Анда тууганынын үйүндө жашап жаткан 17 жаштагы студент кыздын жансыз денеси эртең менен уктоочу бөлмөдөн табылган. Кыздын туугандары тез жардам чакырышкан. Алар менен катар милиция кызматкерлери да келип, кыз муунтулуп өлтүрүлгөнүн жана денесинде көк ала тактар бар экенин аныкташкан. Иликтөө иштеринин алкагында кыздын туугандары суракка алынган. Кийин кылмышка шектүү катары анын 19 жаштагы эки аталаш тууганы кармалган. Алардын бири кызды зордуктоого аракет кылганын, кыз каршылык көрсөткөндө аны муунтуп өлтүрүп койгонун билдирген. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барганда маркум кыз керебетте жылаңачталып жаткан. Бул факт боюнча кылмыш иш козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кылмышка шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды.